Салам достор, циклдар темасын улантабыз. Азыр биз кийишилген циклдарды кантип түзүүнү үйрөнөбүз. Кийишилген цикл деп бир циклдын телосуна дагы башка бир циклды жазууну айтабыз. Кийишилген циклдар негизи ар кандай өлчөмдөгү массивдер жана таблицалар түзүүдө жана башкаларда керек болот. Кийишилген циклдардын кантип иштешин матрицаларды түзүү менен түшүндүрүүгө оңой болот. Азыр биз мындай бир матрица түзүп көрөлү. Демек, программабыз ушундай болду. Азыр программаны иштетип көрөлү, андан кийин кеңирээк токтолобуз. Мынакей, бизде мындай жыйынтык болду. Эми бул кийишилген циклдын кандай иштешине бир аз токтолуп кетейин. Караңыздар. Бул сырттагы цикл, негизги цикл, ал эми бул ичиндегиси кийишилген цикл деп аталат. Сырттагы цикл бир итерация жүргөндө, бул ичиндеги цикл толук итерацияны өткөзөт. Мисалы үчүн караңыздар, бул цикл 5 итерация иштейт, ал бул жерде көрүнүп турат. Демек, биринчи итерацияда, бул циклдын биринчи итерациясында бул цикл 5 итерацияны толук иштейт. Мына караңыздар, бул жакта жыйынтыктан көрсөк болот. Мынакей. Биринчи бул цикл башталган, биринчи итерация, андан кийин экинчи циклга өткөн жана бул ишин толук аткарат. Биринчи итерацияда 0 чыгат, экинчисинен дагы 0, кайрадан ушул 5 итерация бою 0 чыгарып берет. Андан кийин бул өз ишин бүтүрөт бул цикл. Жана print күтөт. Print функциясы, жөн гана print функциясы бул бир сап астына түшүрөт. Караңыздар, мына бүткөндөн кийин бир сап астына түшкөн. Ушундай ишти аткарат. Эгер printке эч кандай бул жака сөз жазбасак, ал жөн гана бир сап астына түшүрүп коет. Андан кийин k-ны бирге чоңойтобуз. Караңыздар, бул жерде ал k-ны гана экранга чыгарып турат. Ар бир итерацияда k-ны мында ортосуна пробел коюп экранга чыгарып берет. 5 итерация иштейт, караңыздар, бул ичиндеги. Ал эми сыртындагы да 5 итерация. Мында биз саат менен минутаны элестетсек болот. Саат 1 кадам жылганда минут ошо 60 эмеге жылып келиш керек. Ошондо саат кайра дагы бир кадамга жылат, андан кийин минутта дагы 60 жолу жолду басып келиш керек болот. Бул деле ошондой эле. Караңыздар, бул 5 жолу өз итерациясын аткарды, 5 итерация иштеди, андан кийин сыртындагы цикл 1 итерация иштеп койду. Андан кийин кайрадан бул өз ишин 5 жолу аткарды. Андан кийин бул дагы, караңыздар, бул жактагы саптар, мынакей 0дон баштап 4кө чейин, бул ушул үстүндөгү циклдын итерациясы болуп эсептелинет. Бул жакта 5 итерация болгон. Ал эми бул жага кеткен мына мамычалар, алар ичиндеги кийишилген циклдын итерациясы болуп эсептелинет. Биз бул программаны while циклынын жардамы менен дагы жазсак болот. Мынакей while цикл менен жазганда ушундай көрүнүшкө келет. Бул жерде бир гана өзгөчөлүк бар. G барабар 0. G-ны 0го барабарладым. Эмне үчүн? Анткени бул жакта ар бир итерацияда бул цикл бүткөнгө чейин G 5ке барабар болуп калат. Бүткөн убагында, бул цикл бүткөн убагында G 5ке барабар болот. А эгерде мен аны 0го барабарлабасам, 5 бойдон калтырсам, анда ал бул жакта чоңоюп кетет дагы, биздин цикл туура эмес иштейт. Бул жакта иштебей эле коет. Ошон үчүн G-ны ар бир сырттагы бул циклдын ар бир итерациясында 0го барабарлап туруу керек болот. Программаны иштетсек,
ошол эле жыйынтыкты алабыз. Кийишилген цикл дегенде жалаң гана эки циклды элестетүү керек эмес. Ал бул циклдын ичине дагы кийишилген цикл жазсак болот. Бул жакка дагы while деп дагы бир цикл жазып койсок болот. Эч кандай чектөө жок кийишилген циклды жазууда. Жана албетте ушундай кылып while жана for менен дагы кийишилген циклды түзүүгө болот. Албетте бул өзүңүздүн каалооңузга жараша болот. Караңыздар, бул жакта while'да бир аз татаалдык бар. Ал эми for цикл менен кийишилген цикл түзгөндө оңой болчу. Азыр бул жакта караңыздар, ж-ны нолго барабарлоо. Бул жакта ар бири мындай өзгөрмөлөрдү жарыялоо бир аз убакытты жана компьютерден эсти талап кылат. Эми бир практикалык тапшырма аткарып көрөлү. Мындай тапшырма берилген. Пифагор түзгөн көбөйтүүнүн жадыбалын экранга чыгарып берүү керек. Ал жадыбалды бардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. А эгер билбесеңиздер, азыр тааныша аласыздар. Код мындайча болот. Албетте код ушундай мындан да жакшыраак, мындан да кыска код жаза алган болсоңуз, аны албетте комментарийге калтырып коюңуз. Бул жерде өзгөчө эмне бар? Өзгөчө бул жактагы Т. Ушул символ бул жерде азыр өзгөчө болуп турат. Бул эмне иш аткарат? Бул символдордун арасындагы аралыкты пробелге караганда чоңураак кылып бөлүп ажыратып берет. Болгону ошол. Код кандай иштерин азыр бул код иштетип көргөндөн кийин кененирээк түшүндүрүп берейин. Мынакей караңыздар. Бизге мындай жыйынтыкты берди. Мына бул жерде сандар кеткен 1-ден 9-га чейин, а бул жакта дагы 1-ден 9-га чейинки сандар кеткен. Андан кийин алардын арасындагы бул жактагы сандар бул көбөйтүүнүн жадыбалы деп айтсак болот. Мисалы үчүн мына 1 жерде 1, бул жакта 3 жерде 3, 9. Ушундай жыйынтыктар бар. Мына бул көбөйтүүнүн жадыбалы. Пифагордун жадыбалы ушундай. Эми код кандай иштейт? Бул жакта биринчи турган цикл. Бул жактагы жадыбалдын баш кийими десек болот. Мына биринчи катар. Бул ушул. Бул жерде караңыздар, эгерде бул жакта и 0-го барабар болсо, башкача айтканда башталган болсо, бул жерде турган болсо, анда ал жерге жөн гана биз пробел койдук. Эч нерсе жазбадык, жөн гана мына бош орун турат. Чыныгы таблицаны карасаңыздар, чындап эле ушул жерде эч нерсе жок болчу. Калган учурларда жөн гана сандарды 1-ден 9-га чейин бул жака жазып чыгарып берди. Андан кийин бул жакта print функциясы бар. Ал албетте бул жакта жаңы саптан баштоого мүмкүнчүлүк берет. Эгер ал жок болсо, бул жака жабышып бир аз көрүнүксүз болуп калат. Андан кийин кийинки кийишилген цикл башталды. Бул жерде караңыздар, биринчи шарт, эгер ж 0-го барабар болсо, анда ал жерге биз i'нин маанисин чыгарабыз. И билгениңиздердей, ар бир итерацияда бул жакта 1-ден баштап 9-га чейин 1-ге өсүп барат. Эгерде биз бул шартты койбосок, анда бул жердеги сандар бардыгы 0-го барабар болуп калат. Башкача айтканда, бул шарт ушул жердеги сандарга жооп берип турат. Эгер биз аны өчүрүп кое туруңуздар, азыр бул жагын дагы түшүндүрөйүн. Андан кийин эгер андай эмес болчу болсо, башкача айтканда бул жакта болсо ж, анда биз аны ж-ны 2 көбөйтөбүз. Караңыздар, ж-ны 2 көбөйтүп барабыз. Бул жакта ж 1, 2, 3 болуп ушундай болуп уланат. Биз аны керектүү бул жактагы санга көбөйтүп бара беребиз. Эми караңыздар, бул жакта эгер мен ушул шарттарды жазбай, жөн гана муну жазып койсом, мисалы үчүн ушуну алайын. Буларын өчүрүп туруп, ушул бойдон калтырып программаны иштетсем, анда кандай жыйынтык болот? Караңыздар, мына бул жердин бардыгы 0 болуп калды. Ошондуктан бул жака программаны кайрадан ордуна кайтарайын. Мынакей. Эми бул жерде караңыздар, бул жакта бир аз бош орун бар. Биз бул таблицаны андан ары улантсак болот. Аны кайрадан иштетейин, туура болуш үчүн. Мынакей бизге дагы кайра туура жыйынтыкты чыгарып берди.
Эми караңыздар. Бул жакта бир орун бар. Же болбосо мындай кылып кененирээк алайын. Бул жакта терминалды. Бул жака биз таблицаны андан ары улантсак деле болот. Мисалы үчүн азыр 9га чейинки көбөйтүүнүн жадвалы чыгып турат. Биз аны 10, 11, 12, 12ге чейин уланталы. Ал үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн бул жердеги эле санды 13 деп жазуу керек. Мурдагы сабактардан билгениңиздердей. Андан кийин программаны кайрадан иштетип көрүү керек. Программаны кайрадан иштетсек, караңыздар, мынакей. Ооба, бул жакта 9га чейин деп калды. Мен биринчи бул жакта циклды унутуп калыптырмын. Аны дагы оңдоймун жана программаны кайрадан иштетсем, мынакей, эми бардыгы туура иштеп калды. Мына бул жерде бизде азыр 12ге чейинки көбөйтүүнүн жадвалы экранга чыкты. Мынакей. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 12 жерде 12 144кө барабар. 11 жерде 12 132. Программаны кайра жайына кайтарайын. Бул ошол бойдон эле кайрадан 9га чейинки сандардын көбөйтүүнүн жадвалын чыгарсын. Анткени стандарттуу түрдө ушундай эле болот. Бул циклдар, караңыздар. Бир бул жерде, андан кийин дагы бир, андан кийин дагы 3 цикл бар. Алардын мурдагы сабактарда өткөндөй, алардын ар бир иштеши бир итерация деп аталат, бир айланышы. Эми жалпы канча итерация иштегендигин да аныктасак болот. Ал үчүн бизге эсептегич керек болот. Мен аны с деп белгилейин. Ал эң алгач 0го барабар болот жана бул жерде ар бир циклдын бир итерациясы бүткөндө ал бирге чоңоюп барат. Бул жерге, андан кийин бул цикл бүткөн жерге, андан кийин бул цикл бүткөн жерге коеюн. Аны биз канчага барабар экендигин билүү үчүн аны жөн гана экранга чыгарып коебуз. Бул жерде математикалык жолго салып, аны канча жолу иштегендигин эсептеп отуруунун кажети жок. Жөн гана эсептегич менен жалпы канча итерация иштегендигин жөн гана таап койсок болот. Программаны кайрадан иштетсек, бизге мындай жыйынтык чыкты жана канча итерация иштегендигин чыгарды. Бул жакта 1 деген жыйынтык чыгарып койду. Анткени мен бул жерге 1 деп жазып коюпмун. Бул жерге с деп жазыш керек болчу. Программаны кайрадан иштетейин. Жана бизге мына 109 деген жыйынтыкты чыгарып берди. Демек, бул программада жалпы 109 итерация иштейт. Эми аны бул жерде канча итерация иштегенин жөн гана эсептеп да көрсөк болот. Мынакей. Бул жерде эң биринчи цикл, бул цикл бизде 10 итерация иштейт. Андан кийин бул жактагы негизги цикл 9 итерация иштейт. Мына үстүнкү 9 итерация иштейт. Ал эми анын астындагы 10 итерация иштейт. Бул 10 итерация 9 жолу 10 итерация иштейт. Демек 90 итерация болот. Үстүнкү негизги цикл 9 итерация иштесе 99 итерация болот. Ага 10 итерацияны кошобуз жана 109 деген жыйынтыкты алабыз. Демек, бул туура эсептеген. Эгер бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага лайк басып, комментарийге оюңузду калтырып коюңуз. Бул мен үчүн жаңы видеолорду чыгарганга түрткү берет. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Жаңы видео сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңуроону басканды унутпаңыздар. Жана өтүлгөн материалды бышыктоо үчүн Telegram каналга катталсаңыздар болот. Ал жактан кызыктуу тапшырмалар берилет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.